Оболу жергиликтүү кабарлардан Бишкекте учурда 16 сентябрга белгиленген КМШ өлкө башчыларынын саммитине кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Чет элдик меймандардын сапарын утурлай шаар иретке келтирилип, коопсуздукту сактоо чаралары көрүлүүдө. Аттуу баштуу коноктор катыша турган 25 мааракелик КМШ саммити бул ирет эмнеси менен өзгөчөлөнөт. Деги эле саммиттин маани маңызы эмнеде? Кесиптешим айтып берет. 16 сентябрда белгиленген КМШ өлкө башчыларынын саммитине 6 президент катышат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнөн билдиришти. Саммитке Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Тажикстан жана Орусиянын мамлекет башчылары катышат. Мындан сырткары Молдованын өкмөт башчысы, Өзбекстандын тышкы иштер министри, Түркмөнстандан премьер-министрдин жардамчысы, Украинадан элчи катышат. Сыйлуу конокторду жогорку деңгээлде тосуп алуу аракеттер Кыргызстанда кызуу жүрүүдө. Алалы Манас аэропортуна жеткен трасса толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ага катар калаадагы 140 жарнамалык жарнактар оңдолуп, 94 аялдама жаңыланды. Негизги эсептелген Фучук жана Жибек жолдорунда тосмолор коюлуп, жалпы узундугу 1355 чарчы метр жерге жетти. Мындан тышкары шаар ичи иретке келтирилип, кошумча бак жана гүлдөр отургузулду. Көп кабаттуу 21 үйдүн сырткы келбети көрктөндүрүлдү. Ал эми аларча мамлекеттик резиденциясында конокторду кабыл алуучу Атайы боз үй формасындагы жаңы конок үй курулду. Резиденцияга кетчү жолдордогу белгилер жаңыланып, резиденция кызматкерлерине 1,6 миллион сомго униформалар сатылып алынды. Конокторду тейлөө үчүн курулган коттедждерге азык-түлүк алууга 6 миллион 360 миң сом бөлүндү. Коноктор үчүн 200 кг казы, 80 кг карта, 100 кг форель, 300 кг сёмга балыктары жана сырдын түрлөрү сатылып алынганы ачыкталды. Ошондой эле айрым маалыматтар боюнча конокторго мыкты делген кыргыз коньягы сунушталмакчы. КМШ президенттеринин жыйынында коомдук коопсуздукту сактоо боюнча Ички иштер министрлиги атайын иш-чара планын иштеп чыкты. Коомдук тартипти сактоодо 3000 милиция кызматкерлери кызмат алып барышат. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги 1991 жылы түзүлгөн. Бул жолку өлкө башчыларынын жыйыны уюмдун 25 жылдык мааракесине туш келүүдө.